Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Мен сиздерге бүгүн Payeer капчыгы жөнүндө кененирээк маалымат берип кетмекчимин. Payeer электрондук капчыгы бул партнерская программасы дагы бар. Ошол жөнүндө дагы азыр айтып кетмекчимин. Бул электронный кошелёкто сиздер криптовалюта жөнүндө да иштесеңиздер болот. Сайттарда иштеген акчаларыңыздарды дагы Payeer кошелёкко чыгарып же Payeer кошелёктон сайттарга дагы салып иштесеңиздер болот. Алгач эле ушундай ссылканы басканда мындай установить деп чыгат. Эгерде сизде Payeer капчыгы жок болсо, анда ушул жерден Play Market'тен установить этип алсаңыз болот. Ошондой эле бул капчыкта Kiwi, MasterCard, Visa, Евросеть связнойлордон, виза карталардан, анан албетте российский номерлерден, Билайн, Мегафон, Теле2лардан сиз акча толтурсаңыз болот жана ошондой эле акчаларды дагы ошол эле жогоруда айтып кеткен кошелёкторго же номерлерге которуп алсаңыз болот, акчаларды чыгарып алсаңыз болот. Мен азыр войте кылып кирейин. Менде кошелек бар. Мен азыр сиздерге сайттан кирүү жолун көрсөтүп берип атам. Эгерде приложениянын өзүндө кирсе, анда мобильный версия болуп калат дагы. Бизде көп кошумча настройкилер, кошумча маалыматтар көрүнө бербейт. Ошондуктан сайттан партнерский программаны сиздер только сайттан аласыздар. Сайттын жана партнерский программаны описанияга ссылкасын жайгаштырып коем. Мына ушундай ачылат. Биз ушул жерден эле биз настройкилерибизди жүргүзсөк болот. Мисалы, бул жерде сизде кайсы валютада канча баланс бар, ошол жөнүндө көрүнүп турат. Криптовалюта боюнча дагы обмен жасасаңыз болот. Мисалы, бул жерде Payeer кошелёктун ичинде гана обмен жүргүзүлөт, эки стрелкада. Ал эми мына стрелкада болсо, жогору караган стрелкада сиздер биржадан мындай криптовалюта болсо, эгерде алмаштырып же сатып алып же сатсаңыз болот. Мисалы, бул жерден еврону рубль дейин, ушул жерден евро менен рубльди дагы алмаштырып же купить евро же продать евро кылып туруп эле ушул жерден дагы сатып алып иштесеңиздер болот. Ал эми мен сиздерге эң керектүү айта турган нерсе бул ал жерде настройкенин белгиси турат. Ушул настройкени басасыздар дагы рефералы деген турат. Ушул рефералы дегенден сиздер кошумча иштесеңиздер болот. 10%тен жогору түшүп турат сиздерге. Бул сиздердин персональный ссылкаңыздар болот. Копия дегенди басып копиялап алып реферал кылсаңыздар, мисалы, ал адам, сизге реферал болгон адам мындай транзакция жүргүзгөн сайын акча которуп же акча чыгарып же обмен кылып, ошондой нерселер жүргөн сайын сизге андан 10% түшүп турат основной счетуңузга. Бул жерде основной счетто менде рубль деп көрсөтүп турат. Ушуну каалаган валютага дагы өзгөртүп алсаңыз болот. Payeer кошелегиңизда бул жерде no счет деп турбайбы? 4974 деген бул сиздин Payeer номериңиз болуп саналат. Ушул номерди каалаган сайтка жазсаңыз, вывод кылып атканда, мисалы, акча чыгарып атканда ушул номерди жазсаңыз, сизге акча келип түшөт. Мына ушундай сонун, ыңгайлуу, жеңил Payeer кошелегин ушинтип колдонсоңуз болот. Жана ошондой эле бул плюсту бассаңыз, сиз акчаны салам дегендин белгиси болуп саналат. Бул жерде акча Payeer кошелёкко акча салыш үчүн выберите систему дегенди тандап туруп эле бул өзүңүзгө керектүү болгон каалаган
жерден сиз Payeer кошелекке акча толтура аласыз. Мисалы Kiwi кошелектон деп коелу. Ошол жерден эле жазып канча пополнение кыласыз, жазып туруп пополнить дегенди басасыз дагы. Kiwi кошелекке мындай кандай эле мындай уведомление барат да, ошону оплатить дегенди басып койсоңуз эле сиздин Payeer'иңизге акча түшөт. Ал эми бул стрелкада болсо перевести деп турат. Payeer кошелектон сиз мисалы Kiwi кошелекке же башка жака ушундай алып которсоңуз болот. Мен сиздерге азыр сайттан көрсөттүм, ал эми мобильный версиясы мына ушундай болуп саналат. Мынакей баланс дегенде бүт баары удобный көрүнгөн. Перевести дегенди дагы мисалы Kiwi кошелекке котором десеңиз, мына жерге Kiwi кошелекке 10 сом, 10 рубль түшсүн десеңиз, бул жерге 10 рубль жазасыз. Комиссиясы 2 тыйын болуп саналат. Бул жерге Kiwi номерди жазасыз, +996 менен баштап. Ошондой эле виза карталардан дагы, виза картага дагы акча которсо болот. Ал эми бул биржа дегенден болсо, сиз жана жогоруда айтып кеткендей эле сизде болгон криптовалюталарды сатып алсаңыз болот жана сатсаңыз болот, рубльга алмашсаңыз болот, долларга, еврого каалаган суммага алмашсаңыз болот. Ал эми бул жердеги обменниктен сиз мисалы сиздеги долларды рубльга алмаштырам десеңиз, мисалы 10 долларды рубльга алмаштырыш үчүн 745 рубль болот дагы. Обменять деген бассаңыз эле сиздин долларыңыз рубльга алмашып кетет. Ал эми бул история деген бөлүмдөн сизге кайсыл жактан акча түштү, кайсы жака котордуңуз, мына ушундай жөнүндө маалыматтар түшүп турат. Кээ бир сайттардан мындай неме болот, жазбайт да адрестеринчи. Мисалы бул жерде free рубль дегенден түшүптүр комментарийге. Ушундай кайсыл сайттан которулду, ошол жөнүндө дагы сизге маалымат берип турат. Мына историядан ушул жерден эле обмен кылгандарды, пополнение, исходящий переводдорду бүт баарын бул жерден оңдоп алып көрүп турсаңыз болот. Жана ошондой эле бул жерде главный балансты, мисалы мен доллар кылам, доллар көрүнүп турса десеңиз, анда долларга алмаштырып койсоңуз болот. Жана ошондой эле еврого, рубльга. Мен дайыма рубль кылып оңдоп алам, мага өтө ыңгайлуу бул. Ал эми мына номерди бассаңыз, сиздин жогоруда айтып кеткендей эле номериңиз болуп саналат. Эң дагы бир көңүл буруучу нерсе бул мына жерге телефон номери дегенге эч качан телефонуңуздарды установка кылбаңыздар. Эгерде кылсаңыздар, Payeer'ге сиздер транзакция кылган сайын акча берип турасыздар. Айына ошондой акча берип турасыздар да. Ошондуктан бул жерге телефон номерди эч качан добавить кылбай эле коюңуздар. Ал эми email почтаңыздарды сөзсүз түрдө добавить кылыңыздар. Себеби эгерде сиздер паролду же кандайдыр бир көйгөйлөр болсо, паролуңузду унутуп калсаңыз, мына ошол электронный почтаңыз аркылуу сиз чечип алсаңыз болот. Ал эми мына жердеги биринчи белгиде бул жерде Payeer кошелек жөнүндө маалыматтар, жаңы новостилер ушул жерде чыгып турат. Ушул жерден дагы окуп Payeer'де кандай жаңылыктар эмне болуп атат билип турсаңыз болот. Ал эми мына наушникти бассаңыздар, бул жерге новые сообщения деген жерге Payeer'дин операторлору менен эгерде сизде кандайдыр бир суроолор болсо же көйгөйлөр пайда болсо, ушул оператор менен сүйлөшсөңүз болот. Ошондой эле бул настройкиден басып туруп, сиз идентификациядан өтсөңүз болот. Идентификациядан өтүү бул жерде маанилүү деле эмес. Эгерде сиз Kiwi кошелектон акча толтурам десеңиз, анда сөзсүз түрдө идентификациядан өткөрүүгө туура келет. Личный деп туруп эле ушул жерден мындай аты жөнүңүздү, фамилия, имяларды жазып туруп, бул жерге идентификациядан өтсөңүз болот. Мына ушундай Payeer капчыгын колдонсок болот достор. Ыңгайлуу, жеңил, ошондуктан
менин ссылкам аркылуу кошулуңуздар. Ссылканы описанияга сөзсүз түрдө жайгаштырам. Чоң рахмат.